Так, Талай мырза, бері қайрылып қойсаңыз. Сіз ушул Кара Суу райондук прокуратурасында турасыз, келгенсиңиз эмне? Кыргызстан боюнча мониторинг жүргүзүп атабыз. Эмне себептен ушу карапайым элдин укугу тебеленип, эмне себептен түрмөнүн баары жаш балдарга толгону мына далилдүү болуп атат да. Анткени мыйзам өзү бир тараптуу иштеп атат. Только бир тараптуу. Мына канча райондо өтүп келдик. Бир чоңдун баласы же бир начальник ровду, же бир банктын чоңдору, же бир ошолордун балдарыбы, же бирөөнүн байкашыбызда бирөөнүн дагы чоңдордун бир дагы балдары дагы мындай иш козголуп, мындай түрмөгө түшпөптүр да. Жалаң карапайым элдин балдары, нарушениялары жок, факт веществен доказательстволору жок. Боздогон бойдон, ыйдаган бойдон эле ушу алып барып эле чырылдатып эле киргизгенин байкап атабыз да. Бул эмнени билгизет? Бул мыйзамдын бир тараптуу иштегенин билгизет. А мыйзам иштейт экен, бир гана чор таман карапайым элге гана иштейт экен. Урматтуу кыргыз элим, мынакей биз налог десе убагында төлөйбүз. Баарын убакыты менен аткарабыз. Мына биздин акчалар кимге кетип атат? Мына машина тепкен машиналар, булардын айлыгы аз эле. Тепкен машиналарын көргүлө. Тепкен машиналарын көргүлө. Биздин эзебизден жашап аткан ушу система коррупцион система мына ушакта жатат. Жалаң блатной машиналар экен да. Жигули, пөгүли жок. Бардык районда Кыргызстан боюнча ушундай экен да. Советский машина жок, иномаркаларында кымбат машиналар экен да. Кымбат маркадагы машиналар экен да. Карапайым элим, карапайым, кандай кылабыз, эмне кылабыз, айлабыз кетти. Урматтуу Курманкул Токторгалиевич,